Эсенбек Мамбетов 30 жылдан ашуун мугалим болуп эмгектенип, пенсияга чыгып алгачкысын 2016 жылы 3500 сом өлчөмүндө алган. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында пенсияга индексациялоо жүргүзүлгөндө Эсенбек Мамбетовго дагы акча кошулуп, бүгүнкү күндө 6000 тегерегинде алат. Ардагер мугалим канча көлөмдө көбөйсө дагы азыркы кымбатчылыкта жакшы эле көмөк болуп жатканын айтат. Байкалды эми баягы мурункуга караганда бир аз көбөйгөндү билинди. Себеби дегенде баягы аз болсо дагы кичине көбөйгөндү билинди да, баягы дары-дармек алганда жанагындай эки жакка чыкканда ошо кошумча болуп калды да. Биздин азыркы учурда экономикабыз аябай төмөн түшүп калды да. Ошого карабастан ушу президент Жапаров пенсионерлерге көңүл буруп, аз болсо да ошо акчасын көбөйткөнүнө биз ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Белгилей кетсек, 31 августта президент Садыр Жапаров Кыргызстанда орточо эсеп менен 200 миңдей үй-бүлө жакырчылыкта күн кечирерин белгилеп, алардын жоопкерчилиги өз мойнунда экендигин айткан. Буга катар пенсиянын жөлөк пулдун көлөмүн көбөйтүүнүн маанилүүлүгүнө токтолгон. Пенсияларды жана пособияларды жогорулатуунун камын көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй-бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамды кайыштырат. Азык-түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн түн дебей эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим жесирин кортутчу эмес. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй-бүлө жакырчылыкта күн кечирүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Эске салсак, 1 октябрдан тарта 4785 сомдон алган пенсионерлерге 200 сом үстөк кошулса, бул суммадан көбүрөөк пенсия алып келгендерге 500 сомго чейин акча кошулган. Социалдык фонд акыркы жылдагы өлкөдөгү орточо айлыктын өсүшүнөн пенсияны көбөйтүүгө мүмкүн болгонун белгилеген. Анткени Улуттук статистикалык комитеттин билдирүүсүндө былтыр бул көрсөткүч 9,9%га көбөйгөн. Бул себептүү пенсиянын базалык бөлүгү 10%га жогорулады. Албетте бул указ өз убагында болду, бирок бул указ ошо бойдон токтоп калбайт го дейм, анткени баалын баары өсүп жатат. Ошого ылайык кийинки жылдагы биздин өзүбүздүн бюджетке ылайыктуу экономикабыздын өсүшүнө жараса бул иш-чара дагы уланып турат болуш керек да. Ал эми эксперттер бул кадам пандемия учурунда дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык орун алып жаткан убакта бийликтин эң туура кадамдарынын бири болгонун ырасташат. Экономисттер мындан ары пенсиянын көлөмүн жогорулатуу үчүн дагы аракеттер токтобош керектигин эскертишет. Ал арада 2020 жылы социалдык фонддун кирешеси 56 миллиард сомду түзгөнүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында министрлер кабинетинин алдындагы социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтымында 2019 жылга салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 2 миллиард 213 миллион сомго көбөйдү. Адистер бул көрсөткүч келерки жылы дагы пенсиянын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөрүн белгилешет. Айза Камшыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.